Саламатсыздарбы, менин атым Альмир. 27 сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырам. Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылындагы Калайман Мушташ учурунда адам өлтүрүүгө фактысына байланыштуу жалпы 8 киши кармалды. Бул тууралуу 26 сентябрда Чүй облустук милициясынан билдиришти. Жаңы Жердеги Калайман Мушташ 22 сентябрда болгон. 69 жаштагы киши октон каза таап, дагы бири жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген болчу. Факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, 100дөн ашуун адам сурак берген. Ал эми киши өлтүрүүгө шектелип, издөө жарыяланган 41 жаштагы Курбанганжи Абдуллаев менен 44 жаштагы Магомед Эмин Даудов 26 күнү колго түшкөн. Иликтөө ишинин жүрүшүндө АК-74 Сайга МК куралдары 60тан ашык ок дарысы менен табылган. Милициядан жаңжал муундар арасында улууларды сыйлоо эрежесин сактабагандыктан келип чыкканын билдиришкен. Окуяга катыштыгы бар эки тарап тең бир улуттан экени айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самый-Кожо Ички иштер министрлигинен атайлап үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө маалымат таратып жаткандарга чара көрүүнү талап кылды. Эл өкүлү мындай пикирин селекция айылында аял мурдагы күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен кыйноого алынган окуянын шартында жасады. ЖМК жабырлануучунун мурдагы күйөөсү аялдын кулагын жана мурдун кесип, бетин тилип салганын билдиришкен. Врачтар жабырлануучунун өмүрүн сактап калуу үчүн ага 8 саатка чукул операция жасашкан. Депутат кыргыздар эч качан аялды бөлгөн эмес, алар дайыма бирдей, жан шерик жана тең болгонун кошумчалап, аял затына басым коюп, эркек затын жаманаттуу, мыкаачы, зордукчул, зомбулукчул жана кордукчул көрсөтүп албайлы деп чакырык жасады. Бир карын майды бир кумалак чиритип аткан мезгилдерде биз анчалык эле мынакей эркектер зөөкүр болуп баратат, мындай болуп баратат деген нерселерден алысыраак бололу дегенди айткым келди, деп кошумчалады ал. Кыргызстанда жыл башынан бери үй бүлөлүк зомбулуктун 8000ден ашуун учуру катталды. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов Жогорку кеңештин 27 сентябрдагы жыйынында билдирди. Министрдин орун басары үй бүлөлүк зомбулук учурлары 2022 жылга салыштырмалуу көбөйгөнүн жана актуалдуу тема бойдон калып жатканын белгиледи. 2021 жылы Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттуулугу жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 97 орунду ээлеп, Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө болуп табылган. Президент сынга алган соң Азаттык Кытайдын Синамаш холдинги Кемпирабад суу сактагычынан Өзбекстандын Фергана облусуна таза суу тартуучу долбоорду каржылай турганы боюнча видеосун өчүрдү. Президент кабарга курган маегинде Азаттык Кемпирабад мурда Кыргызстанга карачу деп элдин башын айландырганга аракет кылыптыр деп айткан болчу. Азаттыктан болсо видео редакциялык талдоо үчүн социалдык медиадагы каналдарынан алынып, ал эми кабар түзөтүү менен толукталып чыгарылды деп түшүндүрмө беришти. Ошто милиция кызматкерлери үчүн кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө документ жасалмалоого шектелген 3 кызматкер кармалды. УКМК билдиргендей, 2021 жылы Ош шаарында милиция кызматкерлери үчүн 220 батирлүү үй курулуп, кызматкерлер кезекке туруп батир алышкан. Ошол учурда укук коргоо органдарына батирлер мыйзамсыз бөлүштүрүлгөнү тууралуу даттануулар түшүп, иш козголгону менен кийин кыскартылып кеткен. Жакында эле башкы прокуратура ишти жандандырып, тергөөдө 2021 жылы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын транспорт боюнча иштер бөлүмүнүн жетекчиси жана анын орун басары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, биринчи кезектеги кызматкерлерди башка аймактарга атайлап которушканы аныкталган. Аны менен катар турак жай жана турмуш тиричилик комиссиясынын мүчөлөрү менен алдын ала келишим түзүп, мыйзамсыз акча алуу менен кезекке турбаган адамдарды тизменин башкы сабына киргизишкен. Учурда тергөө иштери уланууда. Бишкектин Ленин бир мандаттуу округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоодо жеңип келген Кубанычбек Самаков ант берди. Бишкектин Ленин бир мандаттуу округундагы 10 сентябрда өткөн кайра шайлоодо 127.239 шайлоочунун ичинен болгону 20.169 гана катышкан. Добуш берүүгө келген жарандардын саны болгону 15,85%ды түзгөн. Самаков 5.279 добуш алган. 39 жаштагы Кубанычбек Самаков экс-депутат Карганбек Самаковдун уулу.